Биздин жашообуз Алла тарабынан берген бир белек деп эсептейм. Мен ошо тирүүлүгүмдү белек деп эсептейм да. Анан Алла Таала ар кимге тирүүлүктү берип, ар кимге ар кандай сыноо менен бул дүйнөгө келтирет экен да. Бир дагы адам сыноосуз келбейт бул дүйнөгө. Сыноосу жок адам болбойт. Же болсо бирөөнү бирөө Алла Таала кандай мына жылтырап турган көзгө сыноо бар. Ошол сыноонун ичинде кээ бирде карасаң жакшылыктагы сыноо, жаманчылыкта сыноо. Кээ бир адамдар баягы барга эсирип кетет. Жокко чөгүп кетет деген бар. Биз ушундай жаратылганбыз. Биз инсан алсыз жаратылган да. Биздин бир эле нерседе баарыбыз чогубуз. Бардыгыбыз бир нерседе мындай бирдейбиз. Бирок жашта, байлыкта, дагы башка нерселерде өйдө бирибизден ылдый өйдө болушубуз мүмкүн да, туурабы? Бирок бир нерседе биз өмүр деген бир жашоодо мына күнүмдүк берилген нерсе бардыгыбызга 24 саат берилген. Бардыгына бирдей берилген. Эч кимге кем кылып берилген эмес. 24 саат, 24 саат. Азыр ученыйлар айтып атат, 24 саатта болбой калды дейт. 24 саатта болбой калыптыр. Примерно 2 саатка, 3 саатка кетип калыптыр дейт. Азыр 21 саат болуп калды дейт. Жердин айланышы баягы күндүн тегерегинде эмнеге ушундай бир аз эме болуп калды. Анан батыраак айланып атат дейт да, жерчи. Ошонун себебинен адамдарда мындай психологический оорулар көбөйгөн, ошондон деп айтып атышат. Балким барды бир доля правда бар болуш керек дейм да. Биз кайсыбыз болсок дагы акыр, мен мисалы мен да мурункулар деле акыр замандын балдары деп айткан, мен деле өзүм акыр замандын балдары деп айтам. Менден кийинкилер да өзүнүн балдарын акыр замандын балдары деп айтат болуш керек деп ойлойм да. Анткени өзүбүз көрбөгөн нерсени көргөндө эле акыр заманда берет экенбиз да, көрсөчү. Анан ошол ар бирибиздин Кудай Таала берген 24 саат бул сен мындай ошол өмүр деп айтат да. Өмүр. Секундаң өтсөң деле өмүрүң өтүп атат, минутаң өтсө деле өмүрүң өтүп атат, саатың өтсө деле өмүрүң өтүп атат, күнүң өтсө деле өмүрүң өтүп атат да. Биз толук өзүбүздүн баардык нерсебизге, жакшыбызга, жаманыбызга дагы өзүбүздүн өмүрүбүз менен төлөп берип атабыз. Ошол өмүр менен төлөп берип аткан нерседе кээ бирде биз ойлонбойбуз да. Ошол мен өмүрүм өтүп атат. Адамга шайтан деген бир чоң душманы бар экен дагы, ал душманы дайыма илгери узун үмүттөрдү берип, ошону унуттурганга аракет кылат экен. Сен дагы эртең да мүмкүнчүлүгүң бар деген айткысы келет экен да алчы. Эртең да мүмкүнчүлүгүң бар, сен эртең деле жашасаң болот, эртең деле кылып алсаң болот. Мисалы үчүн жаш болуп турганда мен азыр жаш менен ойноп күлүп алыш керек дейт экен. Анан эгерде карып калган болсо, ал экен болду, эмне кылабыз эми? Болор болуптур. Болду. Эскисин эстеп коюп жата берет экен. Ошентип шайтан эмнеге жаш кезиңде ойноп күл, карганда болсо болду дейт экен, бүт. Мен ошентип жашагысы келбегендердин катарындамын. Мен ошентип жашагым келбейт да, субханалла. Анткени себеп, эгерде сенин өмүрүңдө Кудай Таала сага өмүрдү бекер берген жок. Имам Шафи рахмаллаху таала ушундай деп айтат: "Сени Алла Таала жараткандан кийин дейт, сен бул дүйнөдө керексиң" дейт. Жөн эле жаратып койгон жок. Ар бири мына ушул жерде мен кереги жокмун деп жүргөн кишилер деле аял болсун, эркек болсун, ал керек үчүн жаратылган да бул дүйнөдө. Ар биринин өзүнүн орду бар бул дүйнөдө. Эч качан сен ордуң жок экен, же болсо сага кедейлик келип калган болсо, оор келип калган болсо, мен эч кимге кереги жок экен деп ойлобош керек. Кудай Таала сени дагы, мени дагы керектүү жараткан. Керекпиз. Бул дүйнөдө керек болсо терекпиз. Некенбиз? Бул дүйнөдө биз терекпиз. Бул дүйнөдө субханалла устун сыяктыбыз. Ар бири өзүнүн устунун кармап туруп, качан бүткөндөн кийин ал устуну башкага кармап кете берет. Көк асманды Алла Таала терексиз жаратты. Анын баардыгында тиречи жок турат. Бирок ошол тиречте сен көрүнбөгөн жан дүйнөңдү, сен рухуң керек болсо ошону асманды тирешинде болуп турган сыяктуу да. Демек, эмнекен туугандар, биз эч качан бул өмүрдү туура эмес өткөзүп албашыбыз керек. Өмүр бул бир эле берилет. Ким кандай өткөзөт? Акыл парасат деген болот адамда. Адамдын акылы бар, айвандан айырмаланган. Адамда акыл болсо, айванда инстинкт деп аталат. Инстинкт менен ал эмне кылат экен? Ал билет, эртең менен туруш керек, бар уй чөп жеш керек да. Анын максаты ичин толтуруп келип сүт кылыш керек, ал белгилүү, ал торпогун багыш керек. Бирок адамда ошентип курсагын тойгузуп, анан баласын баккандан башка дагы бир нерсени ойлонуш керек. Мен өлгөндөн кийин эмне болом? Эмнеге төрөлдүм мен?
Эмнеге жашап жүрөм мен? Эмне үчүн келдим эле бул дүйнөгө? Мисалса, ойлонуп көрдүңүзбү ушундай нерсени? Эмнеге төрө, эмне жашап жүрөм мен? Эмнеге мен жашап жүрөм бул дүйнөдө? Мына баланчага чыгып кеттим. Мына 15ке чыгып кеттим, 25ке чыгып кеттим, 45ке чыгып кеттим, 55ке чыгып кеттим, 65ке чыгып кеттим, 75ке чыгып кеттим. Эмнеге жашадым ушунча жылда? Ойлонуп көрдүң беле? Аз эле калды мынакей. Эгер адам ушул нерсени ойлонбосо, демек субханалла ал жана уй эле сыяктуу да. Кээ бирлер мени туура эмес түшүнүшү мүмкүн да. Мен айткан жокмун. Улуу кудуретти Алла Таала Куранда ушундай дейт. Алар айвандан да төмөн дейт. Дегенде ал капырлыгында эме, капырлык үчүн айтып аткан нерсе, бирок капырдын акыл жүгүртпөгөнү үчүн болот да. Адам баласы акыл жүгүртүш керек. Акыл жүгүртүш керек дагы. Эмне үчүн жашап жүрөм мен? Эмне кылышым керек? Мага ушул керекпи деген суроону көбүрөөк бериш керек. Сага көп дүйнөнү керекпи сага? Мен аябай көп дүйнөсү бар адамдарды билем. Ошол бизде эле шорпочет. Чын келгенде ошол эле. Бардыгы тең мындай ойлойт да, бай болуп кетсе эле, ал бүт нерсени ала ала турган болсо эле бактылуу болсо болот да. Кээ бирлер болсо мынекен сулуу болгусу келет. Сулуу болгусу келет да, анан ушундай бир такыр эметкенде мен ушул хирургдардын бирөөнүн дагы операцияны идеалын жасаганын көргөн жокмун. Пластический операция кылгандарын. Сөзсүз бир жында кышайып калат да. Алла ушундай зат, ал идеальный жараткан сен мен. Устаздар айтат, бул адамга ырыскы деп айтылганда, ырыскы делгенде. Ал ырыскы кандай болот десе, аны келбетиң да мына келбетиң, шуна турбайбы, мына келбетибиз. Бул да ырыскы болуп берген. Алла каалап койсо, мына ушундай жаратман. Монголоидсың, монголдун кыргызсың, мына ушундай. Көз мындай болмок, бет тырыш болмок, бурун картошкадай болмок, точно ушундай болмок. Бул сени мен ырыскым бул. Муну Алла Таала сага кандай мен алган болсо, ушундай кыргызда болсо жакшы сөз бар. Келбетти Кудай берсе, тебетейди өзү таап кет дейт. Өзү ушундай сөз. Бул кыргыз аябай сонун айткан субхан. Демек, бул берилген нерсе Кудайдан берилген. Демек, сен кедей болгонуңа, же сиз кедей болуп, бай болгонуңа да машырланба. Эми сени келбетиңе да таарынба. Кудай үчүн жараткан сени. Демек, бул дүйнөдө мен эртең менен айтып бердим го, 4 нерсе айтса, кимде болсо да ал эң жакшылыктын жакшысына жеттир дейт. Ошонун бирөөсү мынекен калбан шакиран, ушундай шүгүр кылган жүрөк дейт. Демек, бул дүйнөдө адам баласын ойлонуш керек дагы, анан кийин жашоосун бир нукка алып келиш керек. Уйдан башкачараак кылыш керек. Жылкыдан башкачараак, койдон башка адам деген сапатта үйрөнүш керек. Ошол экени ыйман деп айтат. Кудайым кимге ушул ыйман деген сөзгө түшүнүк берсе, анда ал адам бактылуу мынакей. Кээ бирлер айтат, жок мен намаз окубайм мен. Кереги деле жок анын дечет да кээ бирлерчи. Бирок ал сен окубай аткан жоксуң, ушуну түшүнүш керек. Сен Алла Таала окуткан жок. Алла окутпай атат сени. Сен бара турган жериң даяр болуп атат. Бир эмеде кимге Алла Таала каяка киргизгиси келсе, ошол жака бара турган жолду жеңил кылат. Кудайым эгерде сени бейишке киргизип ыраазы болуп, сен өзүнүн жамалын көрсөткүзгө келет атабы? Анда ошо оңой кылат ошол жолду. Намаз окуш оңой кылат, зикир чалыш оңой болот, даватка чыгыш оңой болот, Куран окуш оңой болот. Эгерде сени Алла Таала Кудайым сактасын, бизди баардыгыбызды тозокко киргизгиси келсе, анда арак ичиш оңой болот, наша чегиш оңой болот, зына кылыш оңой болот, алдаш оңой болот, процент алыш оңой болот. Керек болсо лавзыл куфр деп ушундай бир капырлык сөздү айтыш да оңой болот. Кудайым сактасын, Кудай жок деп айткандан коркосуң да турабы? Бирок кээ бирлер айтып атпайбы ушинтип элечи? Уже белгилүү болду ал. Бара турган жайы. Бирок бир сонун нерсе бар десеңиз да, бул асман турат го. Асманда Алла Таала асманды жаратканда эле эмнекен бир эшик ачып койгон. Ошол эшиктин аты Тобо эшиги деп айтылат. Анын чоң узундугу күн чыгыш менен күн батышчалык. Түндүк менен түштүктөй биягы эмеси. Чоң. Ошол эшик ачык экен. Анан Алла Таала айтып экен, мен иззатыма дейт. Өзүмдүн ушундай бир мен деген ушундай бир кудуретиме ант берип айтам дейт. Ушул пенделеримин кимиси
капыр болуп жүрүп да келип туруп акырында сезип кетип, аттың мен үчүн жашап жүрөм ай. Мени ким жаратты? Каяка барам деген ой болуп кетсе, Кудай кечир мени дей турган болсо, ушул эшик аны үчүн ачык дейт. Андан тооба эшиги, кечирим эшиги. Көпчүлүктөр ушуну уккусу келбейт. Көпчүлүктөр айтат, жок, бирок өзү аз эле калды да. Эмне үчүн сен менен мен кичине эле жашайбыз? Максат эмне? Эгерде мына балалуу болуш үчүн болсо, мына кыргызды көбөйтүш үчүн болсо мен адамзаттын тукумун көбөйтүш үчүн жашап аткан болсом, анда эмне баласыздар эмне, анда алар максаты жок жер өлүп калдыбы? Бала бербей койду Кудай таала мага, эмне кылсын? Эмне ал максаты жок жаралды? Жок. Эгерде сен субхан дүйнө жинесе, анда кедейлердин баары максаты жок жаратылды. Ушундай нерсе турабы? Демек субханалла, сен менен мен максатым бул дүйнөдө туура жашап, анан кийин субханалла улуу кудуреттин Аллахына барыш керек. Ушул нерсени түшүндүргүм келет. Бирок жашоодо ар бир адамга ар бир башта айткандай сыноо келет. Сыноо келбесе, анда сенин жашоонун кызыгы жок. Дурар Раджаев деген эски китеп бар. Ошол китепте бир нерсе бар. Бир аалым Олия ушуну айтат экен. Абдулкасим рахималлах таала болуш керек. Мен өнүтүп калбасам, ошол адам айтат. Эгерде адамга күнүнө сыноо келбесе дейт, анын жашоосунда рахат жок дейт. Көрсө адамга сыноо келип турбасачы, адам бышпайт экен. Адамдын жашоосу бир тузу жок кошулган тамак сыяктуу экен. Аны айтат, эгерде ушул сыноо келген болсо, сен ошону көтөрө ала турган болсоң, сен дейт эмне болсоң, адам болдуң дейт. Эгерде ошол сенин башыңа келген жакшылык болсо, сен ошону көтөрө алсаң, сен адам болдуң дейт да. Демек тууганым, сен башыңа келген нерселерге, сыноолорго чөгүштүн кереги жок экен. Бир эле нерсе. Унутпашыбыз керек. Бардык нерсенин аягы бар. Жакшылыктын дагы аягы бар, жаманчылыктын аягы бар. Кудай таалам каалап койсо бул дүйнө бүтүрөт, каалап койсо субхана ахиретке калтырып коет. Кааласа субхана муну бүтүрбөй туруп, сен жаныңды алып коет, кааласа бүтүрүп туруп жаныңды алып коет. Бул дүйнө ушундай нерсе туугандар. Ошон үчүн келиңиздер иншалла. Эгерде биз жашообузда бир кандай бирөөнү таарынып жүргөн болсок, аны кечирип салалы. Эркек менен аял эрди катын урушуп жүргөн болсоңор, ажырашуу жолунда жүргөн болсоңор, бири-бириңерди жактырбай сүйбөй кала турган болсоңор, келгиле иншалла. Бүгүн кайра ойлонолу. Экөөң бири-бириңди сүйбөй атасың. Бири-бириңе жакпай калдыңар. Бирок аркаңарда мурунку башында болгон сүйүүңөр менен жаралган 4-5 балаңар бар. Ошолорду ойлойлу. Анткени алар сүйүүнүн негизинде жаралган алар балдар. Кудай таалам ошо экөөң бирин жакшы көргөнү үчүн эмнекен кайра берген. Ошо балдарды берген. Демек азыр сен өзүңдүн напсиң менен өзүңдү субханалла мындай амбицияларга алдырып, мен сени сүйөм, сүйбөйм деп мен башканы сүйүп калдым, башка дебей, кечирели дагы иншалла кайра бири-бириз менен жакшы аракет кылалы. Эгерде сен бир тууганың менен урушуп жүргөн болсоң, ал бир тууган бир эле жолдо болот да, туурабы? Кел иншалла, сен башка бир тууган бербейт Кудай тарабынан. Ошол бир тууганыңды жаманы менен жакшылык менен кабыл алып туруп иншалла эмне кылалы? Кечирип жашайлы. Катышалы алар менен. Эгерде сени Кудай таалам дүйнө берип койгон болсо, кел ошол дүйнөңдү сага Аллах таала жөн эле берип койгон жок. Сен ошол дүйнөңдү бүгүндөн баштап иншалла жакшы жакка колдонуштун аракетинде бол. Дүйнөңдү ушундай бир нерсе колдон, ал сени күтүп алсын алдыңда. Алдыңда ушундай касыр болгон, замыктар болгон, ушундай бир толо болгон, ушундай пойло толо болгон, алма, алмурут, ушу бакча болуп сени күтүп алсын. Ушундай бир көзүңдүн учу кыйры жетпеген кабырың да болуп тозуп алсын. Эгерде сага Алла мүмкүнчүлүк күч берген болсо, анда ошол күчүңдү да туура колдон. Кудай сага күч берди. Ошол күчүңдү башка нерсе колдон. Бирөөнү сабашка колдонбо, бирөөнү үркүтүшкө колдонбо. Эгер сен ушун бирөөнү сабап, коркутуп, үркүтүшүп, каракчылык кылып жүргөн болсоң, чорный болуп жүргөн болсоң, анда бүгүндөн баштап машалла ошол нерсеңди кайра бургун. Анткени күчтү да Кудай таала сага башка нерсеге берген. Бар андан көрө ошондой эле ушинтип келип атабы, контрактик бол дагы Кыргызстан Баткендин чебин бар. Кайтар. Сага момундай тело берип койду Кудайым. Башты момундай кылып берип койду, бияктан бир урсаң өлүп кала турган болуп калды. Бар мамлекеттин чек арасын корго.
Эгер сага Алла Таалам акыл берип койгон болсо, сен акылың менен башка бирөөнү төмөн көрбө. Ошо акылыңды мамлекетиңе, башка бир бир жакшы нерсе аракет кыл. Ушундай нерсе. Бирөөнө Кудай Таала бак берет экен. Бирөөнө аял берет, бирөөнө күйөө берет, кааласа берет, кааласа бербей коет экен. Демек эгер сага бербей турган болсо, сен башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузба. Башка бирөөнүн үй бүлөсүн бузба. Эгерде сен күйөөгө тийбеген аял болуп турган болсоң, анда субханалла менен башка бир үй бүлөлүү эркекти бузба. Алардын да үй бүлөсү тынчтык болсун барды. Эгерде сага ошондой бир эркек келип сени үмө болуп аткан болсо, кой деңиз, кой. Сиздин жашооңуз бөлөк таксырым. Сиз мындай жашоого келип албаңыз. Менин да напсим бар, сиздин да напсиңиз бар, бирок сиздин канча балаңыз бар? Токтот. Мага кереги жок мындай деп айт. Бир үй бүлө болсо, бир мамлекет бузулган сыяктуу да турабы? Эгерде сен эркек болгон болсоң, бирөөнүн үй бүлөлүү болгон бир аял болуп турган болсо, сен анын үй бүлөсүн бузба. Өзүңдүн таза пакиза болгон өзүңдүн аялың менен ыраазы бол. Жана кол алдыңар менен ыраазы бол деп Алла Куранда. Демек, эмнеке өзүңдүн нерселериңди Кудай берген нерсени туура колдон. Өмүр бул ушунча тез өтөт. Өкүнгөнгө жетишпей каласың. Өкүнгөнгө такыр жетишпей каласың. Анткенсе бир күнү келет, Азраил деген бир ушунчалык бир Алланын бир периштеси бар, ал махлук. Ошол махлук сени менен мен жаныма алган келгенде, ошо күнөө кылып аткан акыбалыңда алып кое турган болсо, акыбалыңыз өтө оор болуп калгандар. Ошол себептен иншалла мына бардыгыбыз эмнекен өмүрүбүздү туура пайдаланалы. Такыр субханалла туура эмес пайдаланбайлы. Ойлонолу, так сурайлы, эмне кантип туура пайдалансам, мен момундай мүмкүнчүлүгүм бар, кантип пайдаланалы? Эгерде ушуну пайдалана албай атсак, анда акмактын белгиси чөө. Ал биринчи өзүнүкүн дайыма туура деп айтат. Акмак гана өзүнүкүн туура деп айтат. Эч ким менен кеңешкиси келбейт. Анткени ал дайыма өзүн туура деп эсептейт. Акмакчылыктан арылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келиш максаты сиз менен бизди бактылуу болуш үчүн келген. Бактылуу кылыш үчүн келген. Ага бактылуу болуш үчүн дин ислам берилген. Ал бактылуу болуш үчүн, биз бактылуу болуш үчүн деген Куран келген. Мына ушул негизди кармайлы иншалла. Оңолгон аракет кыла берели. Анткенсе бул дүйнө биздин үйүбүз эмес. Бул дүйнө биздин үй эмес. Биз башка жактан келгенбиз. Биздин үйүбүз бейиш иншалла. Бул дүйнөгө келген максатыбыз ушул. Эмнекен ошол үйүбүзгө кайра кайтып кетишибиз керекпиз. Таза, эч нерсе булганбаган, сасык жыт жок, бири-бирин жек көрбөгөн, өч алуу, кек алуу болуп турган жер эмес ал. Ал жер таза. Тазалыгына акылым жетпейт мен. Ал жерде үйлөр ушунча бийик жана чоң, жана бул жерден ушунча кенен акылым жетпейт. Ал жактын бакчалары бул дүйнөнүкүндөй жерге түшүп мөмөлөр чирибейт. Алар дайыма илинип турат. Ал жерлердин дасторкону эч качан бүтүп калбайт. Ал жердин адамдары эч качан ажатканага барбайт. Ал жердин адамдары эч качан картайбайт. Ал жердин адамдары эч качан оорубайт. Ал жердин адамдары эч качан субханалла некен проблема болбойт. Ал жерде эч бир кызмат кылуу жок. Ал жерде эч бир ибадат кылуу жок. Ал жерде сени менен менин Роббим биз үчүн жаратып койгон жакшылыктар гана бар. Ал жерден дарыялар агып бүтпөйт. Алардын көлдөрү сасып кетпейт. Ал жердин бактары өчүп калбайт. Бейиште күн болбойт. Бирок дайым ачык болот. Ал жерде кызматчылар маржан чачылып кеткен маржандай болгон жаш жигиттер, жаш кемелер кызмат кылат. Алар кызмат кылып кызмат акы сурабайт. Алар бир гана сөзү: куш келипсиз, таамын татыңыз, рахат алыңыз. Жалган дүйнөдө силер рахат алганыңар дейт. Ал жерде убакыт болбойт. Ал жерде убакыт болбойт, 24 саат болбойт ал жерде. Ал жерде өлүм деген махлук болбойт. Адамдар өзүнүн бейишин издеп жүрүп, кыдырып бүтпөйт. Анын кенендигине акылым жетпейт. Анын жерде абасын, тазалыгын, алардын суусун, таттуулугун мен акылым жетпейт. Biz o жерден келгенбиз тугандар.
Ошол жерге барышыбыз керек кайра. Ар бир эле молдо, ар бир эле даватчы, ар бир эле субхан сени жакшылыкка чакырган, намаз окуйчу деп чакырган досуң сени ошол жерге чакырып атат. Ал эми шайтан болсо түбөлүктү күйүп турган отко чакырат. Ал жердин отундары инсан менен жиндер болот. Ал жердин отундары, оттору бул дүйнөдө алып алынбой, алар ороп алат. Демек, субханалла, сиз менен биз башка жактан келгенбиз, иншалла. Ошол жака барышыбыз керек. Ошол жер бизди күтүп турат, иншалла. Аракет кылабызбы? Субханакаллахумма. Ашалла анта астагфируллах.